Кыргызстан акыркы 25 жылда эл аралык донорлордон баш аягы 9 миллиард доллардан ашык карыз алган. Керек болсо таштанды салган кутубузду дагы Европа Союзу алып берген. Саламатсыздарбы? Эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсү. Сиздер менен мен Улан Эгизбаев. Биз бүгүн Кыргызстан алган карыздарын натыйжалуу пайдаланып жатабы деген суроого жооп издейбиз. Аягына чейин биз менен болуңуз. Ала Тоо совхозу азыркы Каражыгач айылы көп жылдардан бери таза сууга чаңкап келет. 600 түтүн калк ичүүчү суунун таңкыстыгына нааразы. Союз маалында ишке кирген колонкалар эчак эле иштен чыккан. Колонкада суу жок. Канча күндөн бери суу жок, ушул колонкада деген суу жок үчүн ушинтип суу жерден деген суу акпай калган. Элге деген суу жетпей атат. Ошол проблема. Эмчин дегенде мунун баарын иштеш керек. Мурунку жерде капташ деген жакшы иштебейт. Эл ошон үчүн деген нааразы болуп атат. Эси деген суу мына проектке кирип суунун деңгээли көбүрөөк болсо, эл нааразы болбойт. Каражыгачтыктар 2004 эле таза суу ичип калышмак. Бул үчүн Азия өнүктүрүү банкы 4,5 миллион сом бөлгөн. Бирок жергиликтүү бийликтин шалаакылыгынан долбоор толугу менен ишке ашпай калган. 4,5 миллион сомго тендер жүргүзүлүп, ОСО Эрбак деген мекеме жеңүүчү болуп, ушул Каражыгач айылынын ичинде ичүүчү суу долбоорунун проектисин аткарган. Бул долбоордо негизинен азыркы бүгүнкү күндө ичүүчү суу менен толук элдин камсыз болгонунун себеби бул ошол кезде долбоор түзгөн мекемелерден катаага кеткен. Анткени суунун башындагы алчуу булактарды Каракоо каналынан алып коюп, каналдын дебити жазкы мезгилде көп болуп, күзгү мезгилде тартылышкандыгына байланыштуу бүгүнкү күндө Каражыгач айылында ичүүчү суу маселеси аябай курч маселе болуп тургандыгына байланыштуу биздин ичүүчү суу департаменттин демилгеси менен азыркы 2017 жылкы бүткүл дүйнөлүк банк тарабынан каржылануучу долбоорго ушул Каражыгач айылын долбоорго киргиздик. Эске салсак, Азия өнүктүрүү банкы Кыргызстандын айылдарын таза суу менен камсыздоо үчүн 2000 жылы 70 миллион доллар бөлгөн. План боюнча бул каражатка 2009 жылга чейин 1000 айылда ичүүчү суу чыкмак. Долбоор 2009-2014 жылдар аралыгында да улантылып, бирок аягына чыккан эмес. Азия өнүктүрүү банкы долбоорду ишке ашыруу коррупциянын айынан создугуп кеткенин жүйө кармап, быйыл каржылоодон толук баш тартты. Адистердин айтымында таза суу долбоорунан 20% чейинки каражат өөнөлүп, 1000 айылдын жарымында гана суу чыгарылган. Таза суу долбоору 2000 жылы башталган. Ошол убакта Азия өнүктүрүү банкы, бүткүл дүйнөлүк банк менен экөө чогулуп 69,5 миллион доллар бөлүшкөн. Эми ошол убакта жана мен айткандай бир алдыга койгон максатсыз, алдыга койгон эсеп кысапсыз бир стратегия же программа же болбосо бир концепция окшогон эч нерсе жок эле чогулгандагы мына ошо 69,5 миллионго Кыргызстандын 1000 айылын таза суу менен камсыз кылабыз дешкен. Эсеп кысап жок. Башаламы болгон, анан ошо менен келип ошо 1000 айыл дегендин ичинен 506 айылда ошо таза суу маселеси 2009 чечилди деп калганда. Эң негизгиси биринчиси жанакы ошол 2000 жылдан 2009 чейин жана коррупциялык схема деп айтпайбыз, жана откаттар кадимкидей эле откат болуп жүргөн. 10%, 15%, 20%, мен азыр укканыма караганда ушундай эле откаттар болгон. Мен өзүм баягы кол менен кармап алганда мен айтпайм, укканыма айтам да, ушундай деген болгон. Анан эми ошону азыр эсептеп көрүңүз, ошол 60-70 миллиондун ичинен 10% алганда 77 миллиону кетип атат. Таза суу чет өлкөлүк донорлор каржылаган долбоорлордон бир гана мисал. Болбосо
Кыргызстан эгемендиктин 25 жылында ири каражат талап кылган иштердин көбүн четтен келген грант, насыяларга ишке ашырып келет. Эмесе сырттан алынган карыздарды тизмекте өтөлү. Кыргызстан 1991 жылдан бери эл аралык донорлордон 9 миллиард 200 миллион доллар карыз алган. Анын 2,5 миллиард доллары гранттык негизде, 6,7 миллиард доллары кредитке берилген. Бул сумманы ар бир кыргызстандыкка бөлсөк, 1,5 миң доллардан тиймек. Чет өлкөлөрдүн кайтарымсыз гранттарын чыгарып салсак, калган 3 миллиард 800 миллион доллар кредит ар бир кыргызстандыктын башына 630 доллардан карыз болуп эсептелет. Каржы министрлигинин эсебинде тышкы карыз ички дүң продукциянын 53%-на барабар. Буга чейин алынган карыз ички дүң өнүмдүн 50%-нан ашпоосу керек деген мыйзамдык чектөө бар болсо, жакында алынып салынды. Тышкы карыздын күн санап өсүшүн бийлик кадыресе көрүнүш катары кабыл алганы менен айрым эксперттер муну экономикалык коркунуч катары баалап, коңгуроо кагып келишет. Это говорит о том, что те средства, которые вливаются через внешние заимствования в экономику Кыргызстана, используются неэффективно. Логика боюнча канчалык көп карыз алынса, экономикабыз да ошончолук өсүш керек эле. Тилекке каршы андай болбой жатат. Ошондуктан акыркы жылдары карыз өсүп жатат. Гранттар натыйжасыз дегендер көбөйдү. Ооба, чынында эле маселе бар. Бирок биз карыз белгилүү бир чекке жете элек деп өзүбүздү алаксытып келебиз. Бирок бул өтө опурталдуу. Анткени карызды көп ала берсек, доллардын курсу кескин өзгөрүп кетсе, 99-жылкы дефолт алдындагы кырдаалга кептелишибиз толук мүмкүн. Быстро занимая, и любой внешний шок, какой-то серьезный кризис, когда обменный курс сома к доллару, например, резко поменяется, мы можем оказаться в ситуации 1999 года, когда мы были в преддефолтном состоянии. Роль и мандат Министерства финансов немножко иная, то есть у нас чисто такая работа более финансовая и отслеживанием, мониторингом занимаемся отслеживанием, мониторингом этих проектов. Но что касается вопросов вообще качественной реализации, это в принципе критика тоже она верная, потому что это вопрос не только со стороны общественности, но и со стороны, конечно, парламента это вопрос в принципе. Каржы министрлигинин ролу, мандаты бир аз башкача. Биз долбоорлорго байкоо салып мониторинг жүргүзүп турабыз. Долбоорлорду сапаттуу ишке ашыруу маселеси актуалдуу. Бул маселе бир гана коомчулук тарабынан эмес, парламент тарабынан да көтөрүлүп келет. Биздин парламентарийлер долбоорлорго кылдааттык менен көз салып турушат. Инвестициялык долбоорлордун кандай иштеп жатканын депутаттарга маал менен маалымдап турабыз. Ооба, таза суу долбоору боюнча олуттуу маселе болгон. Анда бир гана коррупциялык элементтер эмес, долбоорду сапаттуу ишке ашырууда маселе жаралган. Долбоорлорду ишке ашырууда маселе жок деп айта албайбыз. Ар бир иште ката болбой койбойт. Эң башкысы ошол маселелерди жоюу үчүн туура чечимдер алынышы керек. В качественной реализации самого проекта, насколько, допустим, по плану работы и по плану закупок эти проекты были качественны, допустим, те же материалы, те же необходимые, которые в рамках этого проекта были положены, были закуплены и там установлены. Өлкө боюнча Каражыгач сыяктуу сууга муктаж айылдардын саны 500дөн ашат. Башкача айтканда, дагы 700 миң адамды ичүүчү суу менен камсыздоо зарыл. Кыргыз өкмөтү менен жергиликтүү бийлик Азия өнүктүрүү банкы берген грантты максаттуу сарптаса, бир топ айыл суу маселесинен арылмак. Бирок кыргыз бийлиги эл аралык каржы уюмдардын каалгасын кагып, ара жолдо калган таза суу долбоору үчүн кайрадан карыз суроо менен алек. Bir 150-170 миллион долларын биз чечип атабыз. Азыр дагы биз МИД аркылуу биз заявка бердик 438 миллион долларга. Кудай бурса алар чечилип калса, ошол 10 жылдын ичинде жана койгон тапшырмабызды ашырабыз, ишке ашырабыз. Кыргызстан эң көп кайсы өлкөлөргө карыз, эң көп кайсы эл аралык каржы уюмдардан жардам алат? Инфографика аркылуу тизмекте өтөлү. Учурда Кыргызстандын тышкы карызы 3 миллиард 780 миллион доллардан ашты.
Анын дээрлик 40%, башка айтканда 1,5 миллиард доллар Кытайдын экспорт жана импорт банкына таандык. Калган карыздар Дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банк сыяктуу эл аралык каржы уюмдардан, Орусия, Жапония, Түркия сыяктуу донор өлкөлөрдөн алынган. Негизги карыздарды төлөө убактысы 2024 жылдан башталат. Эми эң негизги суроо: миллиарддаган каражаттар кайда кетти? Чет өлкөдөн келген акчалар кайда жумшалды? Каржы министрлигинин маалыматында эл аралык донорлордон алынган каражаттардын 28% бюджеттик колдоого, 26% транспорт тармагына, 21% энергетика секторуна жумшалган. Калганы ар кандай экономикалык жана социалдык долбоорлорго бөлүнгөн. Кыргыз өкмөтү жыл сайын бюджетти колдоо үчүн донорлордон жардам алса да, бюджет таңсыктыгы 23 миллиард сомго жетти. Миллиарддаган сомдор энергетикага жумшалып жатса да, бул тармактагы жабдыктардын 62% иштен чыккан абалда. Жолдорго олчойгон каражаттар бөлүнүп жатканы менен алардын сапатына ичи чыкпагандар четтен чыгат. Андай болсо, маселенин төркүнү эмнеде болуп жатат? Каражаттардын өз дареги менен максаттуу жумшалбай жатышына эмне себеп? Проблема именно там. Мы не поменяли процедуру, не сделали их прозрачными, подотчетными, не сократили возможности для Маселенин коррупции. баары мамлекеттик мекемелердин ачык айкын иштебегендигинде. Алар коом алдында отчет бербесе, коррупция улана берет. Жаңы жабдыкты алып орнотуу же жаңы жол куруу оңой эле. Кептин баары аларды тейлөөдө. Ооба, Дүйнөлүк банктын, Европалык банктын акчасына заңгыраган жолдор курулду. Алардын кепилдиги ашып кетсе 10 жыл, бирок көп узабай эле аталган жолдор талкаланып жатат. Эгер биз салынган жолдорду жакшылап тейлесек, көпкө жетмек. Азыр карасаң, кайра эле чуңкурлар. Максимум 10 лет. Прошло это время, они уже все разваливаются. Если бы их нормально обслуживали, содержали, возможно, они протянули бы еще лет 5. Но сейчас мы видим опять, что у нас кругом ямы. Чет өлкөлөрдөн алынган грант кредиттердин суммасы гана эсептелгени менен, алардын натыйжалуулугу боюнча бир да расмий орган сапаттуу анализ жасай элек. Мындан улам парламенттеги Бир бол фракциясынын депутаты, мурдагы каржы министри Акылбек Жапаров донорлордун каражаттары кайда, кантип жумшалганын талдап, эсеп чотун чыгарчу мезгил келгенин белгилейт. Тилекке каршы биз ушу карызга алган акчаны баркын түшүнбөй атабыз да. Бул акчаны кайра бере турганыбызды түшүнбөй атабыз. Мына 28 же 29 премьер деп атабыз. Мен мун карызды мен бербейт экенмин деп эле карызды алып эле школ курганы бар, больница курганы бар. Же болбосо жанагынтип таза суу куруп коюп анан 2 жылдан 3 жылдан иштебесе жоопкерчилиги жок болуп калып атат да. 20 жылдан кийин төлөнөт. Же болбосо 40 жылдан кийин төлөнөт экен. Бул бекер акча турбайбы деген ой жетекчилерде дагы элде дагы сиңип калды да. Андай эмес да. Мисалы чоң акчаларга 20 жыл өтө эле кичинекей эле срок да. Мына биринчи президенттин убагында 40 жыл калдык, ала берейли деп ала берген кредиттердин мына бүгүнкү күнү төлөй турган убактысы келип калды. Бүгүн биз бюджеттен 120 миллион доллардан ашык ушу карызды төйлөөгө жумшап атабыз да. 2020 жылы 170-160 миллион долларга жетет. Муну 70ке көбөйтүп койсоңуздар, биз кандай деген акчаны тышкы карызды тейлөөгө жумшагантабыз да. Ошондуктан тыштан алган карызды биз кайра бере турганыбызды унутпасак, анан ушуну жук кылып биздин балдарыбызга, неберебизге тыштабай, атайын ушуну кайра кайтара турган жерлерге берсек, завод, фабрикаларды куруп, алардын түшкөн салыгына анан жолду, энергетиканы оңдосок деген мындай чоң бир жыйынтык жасасак болот. Алыс барбай эле Бишкекке келип жаткан грант кредиттерди талдап көрөлү. Борбор калаага келген инвестициялык долбоорлор мэриянын шаарды өнүктүрүү агенттиги аркылуу ишке ашырылат. Аталган агенттиктин сайтына баш баксак, бир катар долбоорлор жана аларга сарпталчу каражаттардын суммасы көрсөтүлгөн. Бир эле долбоорду талдап көрөлү. Бишкектиктердин көкөйүнө көк таштай тийген таштанды маселеси көп жылдардан бери чечилбей келет. Башкаладагы акыр чекирлерди тазалап, тиричилик таштандыларын кайра иштетүүчү завод куруу үчүн Европа банкы 22 миллион евро жардам бергени
көрсөтүлгөн. Долбоор 2015 жылы башталып, 2017 жылы ишке ашаарында так жазылган. Агенттиктин мурдагы жетекчиси Азамат Усубалиев да мындан мурдараак Азаттыкка курган маегинде шаар четиндеги таштанды талаасы жашыл токойго айландырылып, ордуна таштандыны кайра иштетүүчү завод 2017 жылга чейин курулаарын айткан жайы бар. Бирок иш жүзүндө долбоордон дайын жок. Шаарды өнүктүрүү агенттигинин өкүлү таштандыны кайра иштетүүчү завод 2019 жылы бүтөт деп ишендирип жатат. Само строительство и проектирование займет 2 года. То есть, если мы подписали в марте 2017 года, то до марта 2019 года он должен быть завершен. Курулуш жана долбоорлоо 2 жылга созулат. Биз келишимге 2017 жылдын мартында кол койсок, долбоор 2019 жылдын март айында ишке кириши керек. Таштанды талаасын рекультивациялоо жана заводду куруу көпкө созулат. Экөө бир убакта бүтүшү керек. Антпесе долбоор толук ишке кирбейт. Азыркы учурда консультанттар таштандыны сорттоочу ишкана түзүү боюнча документтерди даярдап жатышат. Мындан тышкары таштандыдан кандай продукциялар чыгары дагы изилденип жатат. В настоящее время консультанты разрабатывают документы по мусоросортировочному предприятию, проводится изучение, проводится оценка возможных продуктов получения на выходе. Предприятием Бишкек асфальтосервис завершен капитальный ремонт улицы Тыныстана от Суйркула до Ахунбаева. Ушул эле сайтта Бишкектин автожолдорун оңдоого 2015-2017 жылдар аралыгына дээрлик 17 миллиард сом каралганы жазылган. Ооба, мурдагыга салыштырмалуу жолдор Кудайга шүгүр эле курулуп жатат деңизчи. Бирок алардын сапатына көңүл бурган жан жоктой сезилет. Бишкектиктердин таламын талашып келаткан укук коргоочу Калича Умралиева айрым жолдор долбоору жок туруп башаламан курулуп жатканына капа. Ал Тыныстанов көчөсүн мисал катары көрсөтүп, жол салуунун сапатына коомчулук көңүлүн бурат. Изучение материалов показало, что вышеуказанные объекты строительства осуществляются в нарушении требований градостроительного законодательства, то есть без утверждения проектной документации в установленном законном порядке. И алар айтып атат, закон о государственных закупках, ошол дагы закондун нормалары бузулду деп атат да. 14-чү берене боюнча конкурсная документация, проектно-сметная документацияны ушу жолдун баарына болуш керек да, ал жок. Госэкспертиза болуш керек, чертежи, эскизы. Кана иштеке жок эле, дефектный акт менен эле реконструкция, жолдун реконструкциясын кылып атат. Бул жолго 9 миллион тендерден өткөндө Осо Империя Групп деген утуптур 9 миллион 772 миң 200 сомго тендер болгон. Анан кийин Империя Групп 8 миллион 740 миң 930 сом берип ушуну утуп атат. Мына эми Осо Империя Групп жасаган ишин өзүңөр көрүп атасыңар. Бул эски бордюрлардын сапатын карагыла, и жаңы бордюрлардын сапатын карагыла. Программанын ачылышында айткандай, Бишкектеги таштандык утулардан баштап көчө жарыктары, автобус, троллейбустарга чейин эл аралык донорлордун акчасына алынып жатат. Ошол эле учурда чет элдик насыяларды күнүмдүк керектөө үчүн эмес, ишканаларды ачып, иш орундарын түзүп, экономиканы көтөрүүгө жумшаш керек эле дегендер басымдуулук кылат. Вообще кредиты, они должны использоваться для того, вообще как частные предприниматели либо организации берут кредит для того, чтобы эти деньги использовать и процветать, развиваться. Но у нас кредиты
Жеке ишкерлер же уюмдар кредитти эмне үчүн алышат? Алар биринчи кезекте кредиттин аркасы менен өнүгүп өсүү үчүн алышат. Ишкер алган акчасын аз убакыт ичинде иштетип, көбөйтүп, кредитинен да кутулат, ошол эле учурда пайда да көрөт. Мамлекетте ушундай принцип менен иштеш керек эле. Анткени мамлекет бул чоң ишкана. Бизде болсо насыя күнүмдүк керектөө үчүн гана алынып атат. Алынган кредит туура иштетилип, кайра инвестиция тартышы керек. Кредиты используются как средство для потребления. На самом деле кредит должен не потребляться, а инвестироваться и приносить еще больше прибыли. Чет өлкөлүк гранттар тууралуу сөз козгоп жатып, бейөкмөт уюмдарды айтпай кетпесек болбос. Өкмөттүк эмес уюмдар жылына четтен канча каражат алаары боюнча так маалымат бир да расмий органда жок. Мындан улам гранттардын суммасы боюнча ар кандай цифралар айтылып келет. Ошондой уюмдардын бири Кылымшамы укук коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдырасулова донорлорго ар бир тыйынга чейин отчет берерин, алардын гранттары өкмөттүкүнө караганда натыйжалуу экенин айтууда. Биз грант кылып алабыз да. Биздин алган акчадан ошо мамлекет дагы, эл дагы, кызматкерлерибиз дагы пайдаланып, ошондон айлык алып, үй бүлөсүн багып атышат. Ал эми биз элдин үстүнө мойнуна карыз илип коюп аткан жокпуз да. Али сырттан келген акчаны мындай бир максаттуу пайдаланса, ошол жакшы болмок да. 2002-2003 жылдары ОБС ошо реформа алиги МВДны Ички иштер министрлигин реформа кылабыз деп, ошондо биринчи келгенде эле чу деген жерде эле 27 миллион доллар акча келген. Андан кийин жылыга ОБС бөлүп берип турду. Эми ал акчадан эмнелер Кыргызстанга пайда болуп калды. Кээ бир ивестерди оңдоп беришти, ремонт кылып, милицияларга машиналар берилди, компьютерлер берилди. Бирок аны менен милиция оңолуп кеткен жок. Бүгүнкү милициябыздын абалында көрүп атабыз. Кыргызстан ушул жылы да бир катар эл аралык уюмдардан грант кредиттерди алат. Алып айтсак, Европа биримдиги коррупцияга каршы күрөшүүгө 555 миллион евро гранттык каражат берет. Буга чейин да сот тармагын Ички иштер министрлигин реформалоо максатында миллиондогон гранттар алынган. Мурдагы каржы министри Акылбек Жапаров убагында ХИПИК сыяктуу программалардын жардамы менен тышкы карызды жоюу демилгесин көтөрүп, коомчулуктун таландысында калган. Андан бери карыздардан куртулуу жолдорун сунуштаган 1,5 боло элек. Ошентсе да КСДП фракциясынын депутаты Абдувахап Нурбаев тыштан карыз албай эле мамлекет менен жеке өнөктөштүк мыйзам аркылуу долбоорлорду ишке ашырса болоорун айтууда. Өнүккөн мамлекеттердин тарыхын карасак, акыркы эле мына Азияда жашаган ошол Япония, Корея, Туркия, казактар колдонуп атат. Булар негизи карыз алууну токтоткондагы жеке менчик жана мамлекет өнөктөштүк мыйзам негизинде иш башташкан да. Биз мына ушул боюнча иштей албай атабыз. Биз бул боюнча мыйзам кабыл алганда 5 жыл болуптур, бирок бир да долбоор аткарылып атыр. Анткени ал мыйзамды юристтер жазгандагы ишкерлер, аткаруучулар катышпай калган да. Мен мына 3 ай болду премьер-министрге кирип ушул боюнча сунушум бердим. Келиңиз. Ошол өкмөттүн өкүлдөрү, жогорку кеңештин депутаттары, бизнес ассоциациянын өкүлдөрү менен ушул мыйзамды иштей турган кылып иштеп чыгайлы. Анткени бул жерде бул мыйзамды алсак, биз ошол инфраструктураны кыла алабыз. Эң башкысы бизге ишеним пайда болот да. Биз ошону алсак, анан карызды токтотмокпуз. Керек болсо биз мына бизден артта калды деп Тажикстан да өзүндө ошо коопсуз шаарды киргизип алды. Ушул эле мыйзам негизиндечи. Эң жөнөкөй нерсе. Буну киргизсек болот биз. Ошол эле нерсе менен мисалы үчүн биз ооруканаларды, мектептерди курсак болот. Бирок биз мыйзам чеген кылып туруп ошол анан бул нерсе өкмөттүн алдында атайын орган болуш керек да ушул маселени караган. Мен ойлойм бул реалдуу, анткени булар өнүккөн мамлекеттер ушу менен өнүгүп атат, биз да ушундай өнүгө алабыз да. Жыйырма 5 жылдык тарыхыбызга үңүлсөк, Австралиядан кочкор сатып алуу үчүн деле чет өлкөдөн грант алган күндөрүбүз болгон экен. Кайтарымсыз гранттын пайдадан башка зыяны жок деңизчи, а бирок олчойгон кредиттерди алып жатканда кайтарар күндү да унутпасак, катар келген доодон Кудай сактасын, саламатта калыңыздар.